Орусияда жүргөн ар бир кыргызстандык бул тизмеден өзүн текшериши керек. Эмнеге азыр айтып берем. Орусияда мигранттарга контролдук тизме деген база түзүлгөн. Анда сиз документтериңиз туурабы, жокпу текшере аласыз. Учурда бул тизмеде 72 000 кыргызстандык бар экен. Алар тезинен документтерин тууралабаса, Орусиядан депорт болушат же өзгөчө көзөмөл реестрине киришет. Бул кара тизме эмес. Эмнеге контролдук? Башкача айтканда, бул жарым легалдуу мигранттар. Кимдир бирөөнүн регистрациясы өтүп кеткен же болбосо эмгек келишими жок же Сахаровадагы текшерүүлөрү жок мигранттар. Буларга 30-апрелге чейин убактылуу мөөнөт берилди. Дал ушул убакка чейин сиз документтериңизди тууралап, Россияда жүргөн абалыңызды мыйзамдаштырышыңыз керек. Оңой эле эң биринчи мигрант кейжи сайтына кирип, кара тизме бөлүгүнүн алдында алдын ала тизме деген бар. Ошол жактан аты жөнүңүздү, туулган күнүңүздү жазып, статусуңузду текшериңиз. Эгер тизмеден чыкпай калсаңыз, азаматсыз, демек сиз мыйзамдуу жүрөсүз. Эгер тизмеден чыгып калсаңыз, документтериңизди тезирээк тууралаңыз. Ал үчүн Орусиянын Ички иштер министрлигинин mvd.rf сайтына кирип, кантип легалдашсам болот, кайсы документим туура эмес деп кат жолдойсуз. Же болбосо Ички иштер министрлигинин жашаган жериңиздеги аймактык бөлүмүнө кайрылыңыз. Андан кийин сөзсүз түрдө эмгек келишимин же жарандык укуктук келишимди түзүп, Сахаровага барып, манжа изин тапшырып, дактилоскопиядан өтүп, бардык штраф налогторуңузду төлөгөндөн кийин жумуш берүүчүдөн тастыктоочу көчүрмөнү аласыз дагы Ички иштер министрлигине барасыз. Андан кийин сизди базага киргизишет. Мындан кийин сиз мыйзамдуу жашап иштеп жүрө бересиз. Эгер документтериңизди оңдобосоңуз, өзгөчө көзөмөл реестрине киргизилип, чектөөлөргө кабыласыз. Же болбосо өз эркиңиз менен Орусиядан чыгып кетсеңиз болот. Видео пайдалуу болгон болсо, Орусияда жүргөн досторуңузга, тааныштарыңызга жөнөтүңүз. Эгерде кошумча суроолор болгон болсо, бизге директке жазыңыз. Сөзсүз жооп беребиз.